Жалпысынан сарайда канча киши иштейт? Жалпысынан сарайда 3 киши иштейт. Ошо бул жакта өзүбүздүн агаларыбыз бар, семейный. Бул жакта иним бар. Ошол мага жардам беришип, буюрса. Анан бу жерден бир өзгөчө ат көрүп атам да. Мындай аябай чоң ат экен да, бою да бийик болгон бул ат жөнүндө да айта кетесизби? Бул ат эми мен өзүмүн кандай десе, жакшы көргөн атым. 3 жашар. Буну инилерим бая жакшы көрүшүп, лимонду кличка коюп койушкан. Ошол буюрса быйыл улакка чабылып, аламан улакка жакшы результаттарды көрсөттү. Бою бир 80дей бар. Бунун породасы эмне? Породасы аргын болсо керек. Сизди жакшы тааныйт окшойт, келгенден ишин чыгарып атат. Жанына келип, аттарды сылап, бир башкача эргип аласызбы? Ооба да. Аттарды сылап, аттарды канча багып, канча тазаласаң, ошончо адамга да булар жакшы энергия берет да. Ошол мен ойлойм, буну баягы жылкы сүйүүчүлөр түшүнүп. Шаардын ызы-чуусунан чарчаган кезде сарайга келет окшойсуз. Ооба. Сарайды кайсы жылы салдыңыз? Сарайды 3 жыл мурун салганмын. 3 жыл мурун ошол 12 аттуу сарай. Ошол азыр буюрса 1 жашар, 1,5 жашар кулундарды алганмын. Азыр уже жетилип калышты. Эмдиги жылы буюрса бир өзүрүн көрөбүз деген. Сиз Көк Бөрү федерацияга келгенге чейин эле аттарга кызыкчуңуз экен да? Ооба. Ат минип ооба. Бул жакка ооба. Жакшы экен. Анан баягы Көк Бөрүнүн аттары барбы бул жерде? Эми Көк Бөрүнүн аттары өспүрүмдөр бар, буюрса бул жакта. Ланчак деп коет да, донская порода. Эки өспүрүм бар, буюрса эмдиги жылкыга даярдап атабыз. Буларды өзүбүз 1 жашында алып келгенбиз. Ошол. Кайдан алып келдиңиздер? Россиянын конзаводунан. Бул документи менен аттары. Анан бул жакта мына жакында бул английская порода. Буюрса жакшы бир баягы чемпиондун кыздары булар. Жакшы экен. Жакта да өспүрүм тайлар бар. Бизде билесиз да, аламанда улак, пеш-пеш бардык түрлөргө аттар бар. Анан сарайды бир башкача технология менен салыпсыздар. Бул жерден даже баягы жаман жыттар чыгып турат, вентиляторлору бар экен. Өзгөчө момундай аттын сүрөтүн тарттыртып, бул боюнча баягы специалисттер менен иштештиңизби? Жок, эми баягы өзүбүздүн фантазия деп коебу. Ошол YouTube'дан карап сарайлар кандай курулган, ошол жактан алып 3 жыл мурун курулган сарайлар. Сиз айткандай ошо вентиляциясы бар. Бул жакта жайында өтө ысыкмал да. Могу вентиляторлор иштетилет. Аттар ысып кетпеш үчүн. Жакшы экен. Анан бул аттардан тышкары дагы мал карайсызбы? Аттардан тышкары, ооба, койлор бар азыр. Арашан койлор, ооба, өзүбүздүн баягы кыргыздын азыр арашан койлору деп жакшы чыгып атпайбы? Ошол эң алдыңкы кочкорлор азыр 240-230 килограммга чейин эт берип атат да. Анан айтсаңыз, канча убакытта бир келип турасыз сарайга? Мен выходной күндөрү обязательно келем. Анан сиз айткандай ушу шаарда иштен баягындай чарчаганда бул жакка келе берем. Анан мындай эмелерди эккенбиз. Бул жагыңыз аябай сонун экен да. Негизи эле сарайыңыз сонун жерде жайгашыптыр. Бардык баягы шарты менен десем болот. Ошо арашан койлорун да көргүм келип атат. Баарына кызык болуп атса керек азыр. Кыргызча карагылачы көңдөр. Бир эле айтып кеткенде бир эле ат эмес, бул жакта мына өзүбүздүн арашан деген порода койлорун дагы кармайбыз. Арашан койлору менен 1,5 жыл болуп калды ошол. Кызыкканыма. Бул жакта азыр бир 25 баш койлор бар. Буларда дагы азыр арашанда дагы линия деп коет. Өздөрүнүн линиялары бар. Мындай элечи. Өзгөчө койлор экен. Чоң болгон сонун. Бул жердин дагы шарты өзгөчө экен.
ичинде баягы жабык жерде, бул жак ачык жер. Баягы кышкы зона. Кышында ошо койлор ушургөндө ошол жака киришет. Эшик постоянно ачык болот. Наркы жак сиз байкагандай биз аны родильный дом деп коебуз. Ошондойбу. Жаңы туулган койлорду ошол жака бөлөбүз. Бул жерде камералар да бар экен. Малдарыңызды сагынганда камерадан эле көрүп коет окшойсуз. Баягы келе албай калганда камерадан карап турабыз. Шун Карбайке, бул бээ боюнча да айта кетесизби? Артыңыздан кууп келдим окшойт жакка киргениңизде. Бул бээ тоже Россиядан келген. Документи бар. Бунун бээнин канында ошол атасы, энелери ошол 7 чемпион чыккан. Ошол бундагы баягы Россиядан сүйлөшүп, жеңил баа кылышкандан ушул бээни алып келди экен. Буюрса мына жакын арада Эне статусуна ээ. Ошол жакшы бир туулун алсак деген ожиданиядабыз азыр. Жакшы экен. Мана сен көз жары болсун менен. Породасы эмне бунун? Породасы Ганновер. Чоң бээ экен. Ооба, бул өзү 3,5 жашар бээ. Булар Россияда мындай бүлүк бээлерди баягы эмеге катышат да, чемпионаттаргачы. Анан бул бээнин бир буту травма алган үчүн сатыкка коюшкан да. Сатыкка коюшуп өзү Россиядан мындай бээлерди биз жака сатыш өтө кыйыныраак. Бизди баягындай улак чаптырасыңар деп биз бээлерди чаппайбыз деп договор менен алып келинген бул бээ. Жакшы экен. Анан болобу сиздин дагы баягы аттарыңызга, бээлериңизге тукум алабыз дегендер? Ооба, болот. Болот да. Ошондой өзүбүздүн бир жакшы бир тааныштарыбыз, агаларыбыз бар. Кандай десем, заранее уже айтышат да. Кулунун бизге бээр же болбосо сүйлөшөлү деген маанидечи. Жана сарайдан аттарыңыздын жанында жүргөндө болуп калдым да. Баягы бээлер бошонгон кезде бир өзгөчө аларды көрүп бир кубат алам дедиңиз. Ооба да, булар эми бир төлөп берсе өзүнчө бир башкача бул рахат, башкача бир энергия аласың да, алардын бир кичине бир туулган кулундарын көрүп, даже бир эле бул жылкы да эмес, мына койлорду деле көргөндө кичине коозулардын бир сон баягындай айтылгыс бир эмелер да, чувство. Өзүңүздүн балдарыңыздай эле болуп калат окшойт, малдар деле. Эми балдарым көбүрөөк жакшы көрөм.